Саламатсыздарбы мырзалар жана айымдар. Информатика же компьютерлик техника жана маалымат технологиялары деген түрмөктөгү видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүн өтө турган темабыз Windows 7 операциондук системанын тизмектердин диспетчери жана маселелер диспетчери деген суроону карайбыз. Айта кетсек, компьютерде жайгашкан бүт тизмектердин туура иштеши өбөлгө түзүп берет. Биринчи өтө турган темабыз бул түзмөктөрдүн диспетчери деген тема. Түзмөктөрдүн диспетчери кантип чакырып алынат? Биринчи ыкмабыз бул компьютер деген иконканы оң чыкылдатсак, ал жерде контекст меню чыгат. Ал жерден башкаруу деген пункт алабыз. Компьютерди башкаруу деген аспап чыгат. Ошол жерде тизмектердин диспетчери деген пунктты алсак, анда биз компьютерге уланган бүт түзүмдөрдүн тизмеги чыгат. Экинчи жолу карасак, экинчи жолу бул клавиатуранын жардамы менен, эгерде истесеңиздер, клавиатуранын Win деген клавишасы жана Pause Break деген клавишаны кош басканда чыгат. Мисалы, азыр басайлы. Басканда башкаруу панели чыгат. Башкаруу панелинде сол жагында биринчи болуп тизмектердин диспетчери болот. Аны бассак, тизмектердин диспетчери чыкты. Жана ошондой эле тизмектердин диспетчери чакыруулардын бир түрү бул баштоо кнопкасын басып, анда компьютер же башкаруу панелин алсак, башкаруу панелинде аппараттык камсыздоо жана Win деген менюсу бар. Ошону алсак, ошол жерде түзмөк башкаруу деген пункт бар. Ошону алсак, диспетчер, түзмөктөрдүн диспетчери чыгат. Дагы бир чыгаруу бул командалык строкага түзмөктөрдүн диспетчерин ача турган программанын атын киргизсек, же болбосо ал программанын аты Dev Manager MGMT жана MSK деген жазсак, анда түзмөктөрдүн диспетчери ачылат. Түзмөктөрдүн диспетчеринин эң негизги аткарган кызматы бул компьютерде орногон баардык түзмөктөрдүн тизмесин берет. Ал мисалы DVD-ROM жана ошондой эле ошол тизмектердин касиеттерин карайт. Мисалы, тизмектин аты жана ага каерде жайгашкан, кандай иштеп жатат азыркы маалда, кайсыл драйверлер орноштурулган, драйверлердин касиетин карасак, ошо драйвердин жүктөгөн файлдын аты да жазылып турат. CD-ROM sys деп, бул драйвер азыр оперативдик эс тутумга жүктөлгөн жана иштеп атат. Тизмекти эмне үчүн биз карап жатабыз? Эмне үчүн дегенде, түзмөктөрдүн туура иштеши үчүн ага өзүнө жараша драйверлер орнотулуш керек. Мисалы үчүн, биз видео адаптердин драйверин карап көрсөк, анын касиеттерин, драйверлердин санын карап көрсөк, көрдүңөрбү? Бир нече драйверлер уланган. Ушул драйвердин баардыгы иштеп жатат жана ошол драйверлер видео экрандын туура жана үзгүлтүксүз иштешин камсыздык кылып турат. Ошон үчүн туура иштеш үчүн драйверлер туура орношуш керек. Эгерде кандай бир себептерден драйверлер орнобой калган болсо, анда
эскертүү белгиси чыгат, тизмектен эскертүү белгиси чыгат да, анда тизмек туура эмес иштеп атканын айгинелейт. Же болбосо ал тизмектин драйверлерин таап кайрадан орнотууга туура келет. Эгерде драйвер туура эмес орнотулган болсо же жок болсо, анда компьютердин тизмеги туура иштебей калат жана биз жөнөткөн командаларды аткарбай калат. Кийинки аспап бул жана айтып кеттик. Маселелердин драйвери. Маселелердин драйверин жүктөө бул клавиатура аркылуу жүктөш үчүн биздеген Ctrl, Shift жана Escape клавиатураны бирге басканда, азыр көрсөтөлү, бирге басканда ачылат. Басылды. Мына диспетчер, маселелер диспетчер деп чыкты. Маселелер диспетчеринин эң негизги аткарган кызматы бул компьютерде азыркы иштеп жаткан тиркемелер, процесстер, кызматтар жана ошондой эле компьютердин иштеп жаткандагы тез иштеби карап көрөт жана ошондой эле желеде барбы жана канча колдонуучу иштеп жатканын көрсөтө турган аспап. Азыр эле көрдүк, мындан башка дагы башка түрү бар. Же болбосо аны чакырып алыш үчүн маселелер панелине келип, же болбосо команда панелине оң чыкылдатсак, ошол жерде тапшырма диспетчери баштоо деген пункт бар, ошону алсак, маселелер диспетчери чыгат. Дагы бир ыкмасы Ctrl-Alt-Del клавишасын басканда, Ctrl-Alt-Del клавишасын басканда меню чыгат. Ошол жерде тапшырма диспетчери баштоо деген пункт бар, ошону алсак, экранга тапшырма диспетчери дагы чыгат. Же болбосо баштоо баскычын баскандан кийин бул жерде программаны жана файлдарды издөө деген жерге Task Messenger MGR Task MGR десек, ушул жерде JRXZ чыгат. Ушуну алсак, маселелер диспетчери чыгат. Эми маселелер диспетчерин бир сыра карап чыгайлы дагы. Биринчи сабында бул меню сабы, файлда жаңы задачаларды, же болбосо диспетчерден чыгуу, маселелер диспетчеринин параметрлери, көрүнүшү, терезелери жана жардам берүү деп айтып кетсек болот. Карап көрөлү. Биринчи бул тиркемелер. Тиркемелер кошумча барагы. Кошумча барагында колдонуучу ачкан тиркемелер жайгашат. Мисалы үчүн кошумча материалдар, сөздүк жана ошол кандай иштеп атат, алардын акыбалы. Эгерде кандайдыр бир тиркеме иштебей калса, анда акыбалын көрсөткөн тизмек намычада маалымат берет. Иштебей жатат, же болбосо токтоп калды деген. Бул эмне дейт? Эмне дегенде, тиркемебиз кандайдыр бир себептен же маалымат жетпей калганбы, же эс тутум жетпей калганбы, же болбосо драйверлер туура эмес иштейби, иши кыл бир себептен иштебей калат. Жана бул иштебей жаткан тиркемени оперативдик эс тутумуна алыш үчүн алдыдагы маселени алып салуу деген кнопкасы бар. Ошону чыкылдатсак, маселе иштеш токтоп калат. Жана ошондой эле ошо иштеп жаткан маселеге өтүш үчүн экинчи кнопканы бассак, өтүү. Биз
ошол иштеп жаткан тиркеемеге өтөбүз. Мынакей. Эми азыр экинчи кошумча баракта, экинчи кошумча бул жерде процесстер деп аталат. Бул жерде эмнени көрсөтөт? Бул жерде колдонуучунун орноткон процесстери же болбосо программалары. Жана ошол процесстердин кайсыл колдонуучу жөнөттү, кантип иштетип жатат, жана алардын микропроцессордон алган талап кылып аткан убактысы, ошондой эле оперативдик эс тутумдун көлөмү, канча оперативдик эс тутумду сарптап атат иштөөсү менен, жана анын кыскача аталышы. Бул жерден эмнени биз билсек болот? Бул жерден биз эгерде кандайдыр процесс өтө көп оперативдик эс тутумду ээлеген болсо, анда бул процесс жана микропроцессордун убактын көп ала турган болсо, бул процесс активдүү иштеп жаткан деген болуп эсептелет. Жана кээде мисалы үчүн вирустар көп процессти алып калышы мүмкүн, жана оперативдик эс тутумдун көбүн сарпталышы мүмкүн. Ошондо биз байкап турушубуз мүмкүн да, кандайдыр бир файл, процесс же программа керексиз эле кыймыл аракет жасап аткан болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошол процесстерди биз токтотуп коюшубуз мүмкүн. Бул жерде азыркы колдонуучунун процесстери жүрүп атат, ошондой эле башка колдонуучулардын да процесстерин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ал үчүн биз башка колдонуучу процесстерин көрсөтөлө деген баскычты бассак, анда процесстердин тизмеги көбөйөт. Ал жерден биз операциялык системага тиешелүү болгон программалык процесстердин жүргүзгөндөрүн көрүп турасыз. Мисалы үчүн система, колдонуучу система деген, колдонуучунун аты система болгон процесстер, бул операциондук системанын жүктөлүп жатканда киргизилген программалар. Ошондой эле желе сервистери боюнча жана өздүк сервистер боюнча жүктөлгөн программалар деле процесстер жөнүндө караса болот. Жана ушул жерден деле карап көрүп, биз кайсыл процесстер, кайсы системада жүргүзүлгөн процесстер канча микропроцессордун канча убактын алып атат, жана канча оперативдик эс тутумду сарптап атат. Ошого карап туруп биз байкабыбыз мүмкүн. Жана эгерде кандайдыр процесс ишеним туудурбай жатса, аны биз токтотуп коюшка мүмкүнчүлүгү бар. Үчүнчү кошумча баракта, бул жерде кызматтар деп аталат. Кызматтардын дагы бул көпчүлүгү операциялык системанын орноштурганда, анын операциялык система программасы орноп жатканда же ачылып жатканда жүктөлө турган программалар болуп эсептелет. Жана бул жерде программалардын аты, алардын процесс жүрүп аткан номери, кыскача түшүнүк жана анын акыбалы жөнүндө айтат. Ал иштеп жатабы же токтоп турабы деген. Жана ошол процесс кайсыл топко кирет. Бул жерден дагы программалардын процесстердин иштешин байкап, жана аларды биз өз убагында өчүрүп же тамызып коюшубуз мүмкүн. Төртүнчүсү бул төртүнчү кошумча баракта, бул биз микропроцессордун жана
оперативдик эс тутумдун сарпталышы жөнүндө информация алсак болот. Мисалы үчүн микропроцессордун кандай иштеп жаткандыгы жөнүндө айтып кетсек, биздин компьютер 4 өзөктүк болгондуктан бизде 4 график көрүнүп турат. Бул жерден ар бир өзөгү, микропроцессордун ар бир өзөгү кандай иштеп жаткандыгын көрсөтүп турат. Жана ошондой эле оперативдик эс тутумдун сарпталышы көрүнүп турат. Азыр штабта 1,75 гигабайт сарпталып атат, ошол иштеп жатат. Жана маалымат берилген, канча оперативдик эс тутум азыр бар, анын канчасы кешке кеткен, канчасы иштейт, канчасы бош. Микропроцессордун өзөгүндөгү эс тутум жана ошондой эле канча процесстер иштеп атат, алардын убактылары жана аларга бөлүнгөн эс тутум. Кийинки кошумча барак бул желе жөнүндө сөз болот. Азыр бизде желе жок, көрүнбөй турат. Кийинки кошумча булак бул канча колдонуучулардын тизмеги билинет. Канча колдонуучу азыркы убакта иштеп жатат компьютердин үстүндө. Колдонуучунун аты, анын код акыбалы, кандай акыбалда турат. Биз да ушул жерде туруп колдонуучуларды биз өчүрүп койсок болот. Мына бүгүнкү темада Windows операциялык системанын диспетчерлери жөнүндө сүйлөдүк. Анын ичинен тизмектер боюнча диспетчер жана маселелер диспетчерин карадык. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.